Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ululuğu çeksiz, bizge bergen belekteri sansız. Bardığımızды görüp, uğup, bilip turgan жаратуучубуз Allah subhanahu wa ta'alaga mактоолорубуз, даңктоолорубуз, алкыштарыбыз болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына, мазхабачларыбызга, аалымдарга, олияларга Allah Taala'nın salavat жана salamdары болгон болсун. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, сиздер менен напсини тарбиялоо илими туурасында баштаган сабагыбызды уламакчыбыз. Ушул сабакка чейин мунун алдыңкы сабактарда адам баласы жүрөгүн тазалоосу зарыл экендигин, бул илим пайгамбарыбыздын убагынан эле бар болуп, пайгамбарыбыздын сөздөрүнө, Куран аяттарына түптөлүп, ошондон бери келе жаткан исламдын негизги 3 жоон түркүгүнүн бири экендиги туурасына сөз кылганбыз. Эми урматтуу мусулман бир туугандар, бул сабагыбыздан баштап биз мына адам чыныгы Алла Таала сүйгөн, пайгамбардын хадистеринде айткан чыныгы таква, ихсан даражасына жеткен адамга кантип ошол даражага жетет? Кантип ушундай таква, чыныгы мусулман болуу даражасына жетет? Мына ошол алып бара турган жолдорду, себептерди урматтуу мусулман бир туугандар, биз мындан кийинки сабактарда сиз менен сүйлөшүп баяндамакчыбыз. Биринчи урматтуу мусулман бир туугандар, сохбат деген бул тема туурасында сиз менен сөз кылабыз. Сохбат дегендин мааниси адам бирге болуу, айланасындагы чөйрөсүндөгү адамдарга кароо, жакшы чөйрө таап, жакшы бирге боло турган жолдошторду табуу туурасында сөз кылабыз. Биздин ата бабаларыбыз жакшыга жанаш, жамандан адаш деген аябай жакшы, аябай пайдалуу накыл сөздү айткан. Бул сөздөр дагы урматтуу мусулман бир туугандар, бул сопучулук, жан дүйнөнү тазалоо, напсини тарбиялоо илиминде өтө чоң орду бар сөздөрдөн болуп эсептелет. Ата бабаларыбыздан келген бул сөз дагы биздин ата бабаларыбыз атына эле мусулман болбостон, заты менен, адеп ахлагы менен толук чыныгы деңгээлде Алланын таква, Аллага жакын адамдар болгонуна, сопучулук, жан дүйнөнү тазалоо илими менен жуурулушуп жашаган экендигине ата бабаларыбыздын ошогон накыл сөздөрү таасын ачык айкын далил болуп берет. Урматтуу мусулман бир туугандар, жогорку ошол мурунку сабактарда өттүк. Жана дагы айткандай, чыныгы толук мусулман адам болуу үчүн сырткы амалдар менен эле эмес, чектелип калбастан, жан дүйнөсүнө дагы көңүл бөлүп, жан дүйнөсүн дагы аруулап тазалоо милдет экендигин айттык. Ал эми ушул жан дүйнөнү тазалоо илиминин аалымдары, башкача айтканда олиялар, муршид деп дагы айтылат, мааниси шакирттерин тарбиялап, тазалап, чыныгы Куран хадис менен, сахаба аалым олиялардын сөздөрү менен айтып деп тарбиялап, адамды ички тараптан дагы, сырткы тараптан дагы тарбиялай турган адам олияларды муршид деп атайбыз. Мына ошол муршидтер адамды тарбиялоодо кайсыл нерселерге көңүл бөлүшөт? Урматтуу мусулман бир туугандар, мына ошол зарыл деп көңүл бөлгөн жана өзүнүн шакирттерине, оңолууну каалап келген шакирттерине берген, айткан насааттарынын ошо биринчиси бул сохба, бирге болуу, бирге жүрүү маселеси экен. Адам өзүнүн айланасындагы адамдарды бир карап коюш керек. Себеби айланасындагы адамдарга жараша адам өзгөрөт. Чөйрөңүз жакшы болсо жакшысыз, ал эми чөйрөңүз жаман, бузуку боло турган болсо, анда сиз дагы алардын катарында болуп каласыз. Бул туурасында бул чөйрөнү өзгөртүп, чөйрөнү оңдоонун, жакшы адамдар менен бирге жүрүүнүн зарылдыгы, пайдалары, адамга берген таасирлери туурасында Курандан, хадистерден, аалым олиялардын, хадис илимин билген мухаддистердин, кыскасы бардык аалым олиялардын сөздөрүнөн бул сабагыбызда сиздер менен сүйлөшөбүз. Албетте узун бул тема аябай узун болгондуктан бир канча сабактарга бөлүп сиздер менен кеп кылабыз. Биринчиси маселе
чөйрөнү оңдоонун зарылдыгы жана пайдасы жана бизге берген тийгизген таасири туурасында. Адам баласынын табиятына, адеп ахлагына, жүрүм турумуна, ким менен бирге жүрүүнүн, башка айланасындагы адамдардын таасиринин өтө чоң, аябай терең таасири бар экендиги бардыгыбызга белгилүү дейт. Мына караңыздар. Себеби ким менен бирге жүрсө адам, ошол бирге жүргөн адамынын адеп ахлактарын, сыпаттарын жана жүрүм турумдарын бул адам билеби, билбейби, аны туурап ээрчип таасирлене берет экен. Караңыз. Биз дене менен рухтан турабыз. Эки адам бирге жүргөн болсо, булардын руху бири-бирине байланышка чыгып, бири-биринин таасири өтүп, урматтуу мусулман бир туугандар, сөзсүз эч качан бири-биринен мындайканда эки рух таасир албастан койбойт экен. Инсан табиятынан билебиз, биз коомчулук менен адамдар менен бирге аралашып жашоого биз мажбурбуз чындыгында. Үй бүлө, бала чака менен аларды багуу жолундагы адал ырыскылар менен мисалы адам коомчулук менен бирге болот, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан сөзсүз адамдарга аралашуу зарыл болот. Адамдардын арасынан ар бир адамдын албетте досу, тааныштары, бирге жүргөн чөйрөсү болот. Эгерде чөйрөсүн, досторун, шериктерин жаман, бузуку, адеп ахлагы жаман болгон, жаман кылыктары бар болгон адамдардан өзүнүн чөйрөсүн кура турган болсо, урматтуу мусулман бир туугандар, бул адамдын сыпаты аста секиндик менен, тепкич менен барып олтуруп, бул адамдын адеп ахлак, кулк мүнөзү ылдыйга төмөндөп, бузула баштайт экен. Мына ошентип олтуруп, барып олтуруп, айланасындагы адам канчалык бийик, канчалык ылдый деңгээлде төмөн болсо, жаман сыпаттары бар болгон болсо, бул адам да ошолордун даражасына акыры бир күн келип түшөт экен. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биз жаман чөйрөдөн алыс болгонго аракет кылалы. Ал эми адам баласы өзүнүн чөйрөсүн, бирге жүргөн жолдошторун жакшы адамдардан тандай турган болсо, караңыздар, ыймандуу, такыба, Алла Тааланы тааныган, жакшы ибадатка бекем болгон, арамдан алыс болгон, жакшы иштерге жакын, жаман иштерден алыс болгон жолдошторду өзүнө чөйрө кылып куруп тандай турган болсо, анда бул адам сөзсүз күн өткөн сайын барып олтуруп, ушул жакшы адамдардын даражасына бир күн келип жетет экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Ал адамдардан туура түз адеп ахлакты, караңыздар, бекем ыйманды, жана жакшы бийик сыпаттарды, кулк мүнөздөрдү, жана Кудай Тааланы таануу, жана башка илимдерди, караңыздар, чөйрөсүндөгү жакшы адамдардан руху таасирленип, ошол жакшы сыпаттарды ала берет экен. Барып олтуруп, бул адам өз билбеген абалда, караңыздар, жалган сүйлөбөй калат, арам ишке барбай калат, көзүн арам иштер менен көзүн карабай калат. Барып олтуруп, чөйрөсүндөгү адамдардын таасирлене олтуруп, бул адам дагы аябай такыба, жакшы адамга, элге, журтка кереги тийген жакшы адамга айланат дейт. Мына ошентип олтуруп дейт, караңыздар, адамдын өзүндө кайсы бир адамдын жаман сыпаттары бар болгон болсо, бирок чөйрөсү жакшы болсо, ошол жаман сыпаттардын бардыгын таштаганга себепчи болот экен. Себеби адамдын ким экендиги, караңыздар, айланасындагы чөйрө менен билинет экен. Аалымдар айтышыптыр ыр түрүндө: "Иза кунта фи кауmin фасахиб хиярухум, ва ла тасхабил арда фатарда ма'ар-ради." Эгерде дейт, бул ырдын мааниси, эгерде сен бир адамдарга, бир коомго бара турган болсоң, сен сөзсүз жакшылары менен гана шерик болгун дейт. Жакшыларына гана жанашкын дейт. Эч качан алардын арасынан төмөн, ылдый, адеп ахлагы жаман, күнөөкөр, бузуку адам менен бирге болбогун. Ал менен бирге болсоң, сөзсүз ал менен бирге сен дагы ылдыйлап жаман болуп кетесиң дейт. Анил мар'i la tas'al wa sal an qarinihi wa fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi дейт, караңыздар. Сен адамдын өз жөнүндө билгиң келсе дейт, өз жөнүндө сураба, айланасындагы көп убактын өткөргөн жолдоштору жөнүндө сура дейт. Себеби адам айланасындагы, чөйрөсүндөгү бирге жүргөн адамдарды сөзсүз ээрчийт дейт, караңыздар. Ошон үчүн дагы биз да көп угуп жүрөбүз. Сен өзүңдүн
ким экендигиңди айтпа, сен кимдер менен бирге жүрөсүң, ошону айт дейт. Мен сен ким экендигиңди мен айтып берип коем деп аалымдар ушундай учкай сөздөрдү айтышат. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, адам оңолуусу үчүн чындап бул жашоого убактылуу келдим, сыноо үчүн келдим. Алдыбызда узун алыс болгон сапар турат, акырет деген. Ошол сапарга Алланы ыраазы кылган, пайгамбарыбызды ыраазы кылган абалда таквачылык менен барууну каалаган адам, урматтуу мусулман бир туугандар, сөзсүз чөйрөсүнө көңүл бөлүшү милдет болуп эсептелет. Ошондуктан аалымдарыбыз айтышыптыр, сахаба радиаллаху анхумдар дейт, бул бийик даражага, сахаба деген улуу бийик даражага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге жүрүү менен гана жетишкен дейт, караңыздар. Себеби сахабалар пайгамбарыбыз келгенге чейин караңгычылыктын түбүндө жүрүшкөн, наадандыктын караңгычылыгында жүрүшкөн, эч бир Кудайды тааныбастан, жакшы иштерди билбестен жүргөн. Ал эми сахаба радиаллаху анхумдар, караңыздар, Алла Таала кандай булардан ыраазы болуп бийик даражага, орунга чыгарды, даражасын көтөрдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге жүрүп, пайгамбарыбыздын жолдошу болуп, пайгамбарыбыздын айткандарын ээрчип, андан таасир алып, сыртынан дагы, рухунан дагы таасир алып, мына ушундай бийик даражага жетишти дейт. Ал эми табииндер болсо, караңыздар, булар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге жүргөн сахабалар менен бирге жүрүп, булар дагы ушундай бийик даражага чыгышты дейт. Караңыздар, бардык бул жерлерде биз көңүл бөлүп түшүнө турган маселе бирге жүрүү, чөйрө ким менен болуп жатат? Мына ошол туурасында сөз болуп жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарчылыгы, урматтуу мусулман бир туугандар, кыямат кайымга чейин пайгамбарыбыздын пайгамбарчылыгы алып келген дини кыямат кайымга чейин уланат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аалымдардан, олиялардан болгон мураскерлери болот. Булар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ыймандуулукту, адеп ахлакты, татынакай, кооз, көркөм кулк мүнөздү мурас кылып алышкан. Жана ошол пайгамбарыбыздан алган мурасын булар жашоо жүзүндө аткарышып, кийинкилерге өткөрүп беришет, урматтуу мусулман бир туугандар. Кандай эле, караңыздар, бул аалым олиялар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын нурун, бул адеп ахлакты алат. Ал эми өздөрүнүн кийинки бул өздөрүнүн шакирттерине болсо, ошол пайгамбарыбыздан бери келе жаткан нурду, адеп ахлакты, кооз, көркөм мүнөздү, таквачылыкты, Кудайдан коркууну кийинкилерге мына ошентип өткөрүп беришет дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Ким ушундай чыныгы пайгамбарыбыздын мураскору болгон олиялар менен, аалымдар менен, илимине амал кылган аалымдар менен бирге жүрө турган болсо, пайгамбарыбыздан бери келе жаткан, үзүлбөстөн келе жаткан бул нур, бул мурас, бул ыймандуулуктун, таквачылыктын нуру бул адамга дагы аста секендик менен көп бирге жүргөндүктөн ушундай улуу адамдар менен сөзсүз бул адамдын жүрөгүнө таасирин берип, бул адамга дагы өтөт дейт. Караңыздар. Себеби караңыздар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан аманат кылып алышат, булар мурас кылып, ал мурасты булар да кийинкилерге муунга өткөрүп беришет. Ким ушундай аалым олиялар менен байланыша турган болсо, алар менен мамиле кылып бирге жүрө турган болсо, сөзсүз бул дүйнө жана акыреттин бактылуулугуна жеткен болот. Ким булардын хидаят туура жолунан караңыздар барып, алакан менен эки колдоп суу алып иче турган болсо дейт, жана булардын көргөзгөн багыттамаларын аткара турган болсо, пайгамбарыбыздын булагынан эле ичкен сыяктуу булар жакшы жакка өзгөрүп, таасир алып, пайда алышат дейт. Мына ушул чыныгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мураскорлору адамдарга динди жеткирип беришет. Жана айтып эле койбостон ооздору менен, булар жашоо жүзүндө амалы менен, жүрүм туруму менен, мамилеси, адеп ахлагы менен чыныгы дин кандай экендигин булар көргөзүп беришет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, караңыздар, булар туурасында бул хадисте айткан экен: "Ла тазалу таифатун мин уммати захирина алал хакки, ла ядуррухум ман хазалахум хатта я'тия амруллахи ва хум казалика" дейт. Караңыздар, менин үммөтүмдөн бир тайпа болот кыямат кайымга чейин дейт. Караңыздар, алар акыйкат жолунда болушат дейт. Буларды жардамсыз калтыргандардын жана буларга душмандык кылган, жаман мамиле кылгандардын иши
Бул үммөтүнөн болгон, бул акыйкаттын үстүндөгү жүргөн тайпага эч качан зыян бербейт дейт. Алла субханаху ва тааланын буйругу, өкүмү, ажалы келет. Булар ушул түз жолдо жүргөн абалда булар Аллах таалага жолугат. Алла тааланын өкүм буйругу ушул абалда келет буларга деп пайгамбарыбыз айткан экен, караңыздар. Ушундай адамдар чыныгы Аллах тааланын чыныгы динине сөзү менен, жүрүм туруму менен, адеп аклагы менен, караңыздар, мамилеси менен Алланын чыныгы динине багыттаган адамдар ар бир доордо булар бар болушат. Жана Алла таала буларды өзү коргоп колдойт экен. Бул чыныгы пайгамбарыбыздын мураскерлери, чыныгы адамдар туура жолго багыттагандар, булар менен бирге жүрүү окшошу жок болгон эч бир табылгыс өтө таасири чоң болгон дары сыяктуу дейт, караңыздар. Мына ушундай адамдар менен бирге жүрүп, алардын назарына түшүп, алардын сөздөрүнөн пайдаланып чогуу жүрүү, алардын сухбатында болуу, бул адам үчүн өтө чоң, караңыздар, аябай пайдалуу дары болот. Мындай адамдардан алыс болуу, мындай адамдарды тааныбай же жек көрүү, Кудай сактасын, алыс болуу адамды өлтүрө турган аябай жаман уу сыяктуу деп айтып жатат. Бул пайгамбарыбыздын чыныгы мураскорлору, булар ушундай бир адамдар, ла яшко бихим жалисухум дейт. Ким булар менен бирге олтуруп койсо, урматтуу мусулман бир туугандар, ошол олтурган адамдардын эч кимиси кийин бактсыздыкка малынбайт дейт. Албетте шарты аларды сүйүп, алардын урматтап, сыйлап, пайгамбарыбыздын мураскорлору, мураскерлери болгондугу үчүн айткандарын так аткара турган болсо, бул адам дагы барып олтуруп, жан дүйнө тазаланып, чыныгы мусулман, таква адамга айланат. Караңыздар, напсилерди тарбиялоого, караңыз, жүрөктү тазалоого булар менен бирге жүрүү өтө зарыл. Булар менен бирге жүрсөңүз адамдын адеп аклагы оңдолот, жана акыйдаңыз түздөлөт дейт. Ыйманыңыз бекемделет. Ал эми бул нерселер китепти окуу менен гана жетүү кыйын дейт. Китепти өзүңүз окуп туруп эле адам аябай бийик, жогорку деңгээлде адеп аклак тараптан, таквачылык тараптан бийик деңгээлге чыгуу бул кыйын нерсе дейт, караңыздар. Бул амалдар, бул адеп аклактар жакшы адамдын айланасында жүрүү менен, алардын күн сайын, күн өтүп, айлап, жылдар жүрүп, алардын адеп аклак кулк мүнөзүн көрүү менен алына турган сабактар болуп эсептелет экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, кээ бир тарбиялуу сабактар бар. Ал сабактар китепти окуу менен келбейт. Алар чыныгы аалым, Алланы тааныган чыныгы олия менен бирге жүрүү менен келе турган, жүрөк менен сезиле турган кээ бир сабактар бар. Башка бир тараптан, урматтуу мусулман бир туугандар, эч бир адам, айта турган болсок, эч бир адам жүрөктүн ооруларынан бош болбойт дейт. Жана өзү билбеген напсисинин жаман бир оорулары бар. Албетте мурун сабактарда айттык, жүрөктүн ооруларынын ар бири бул жылан, чаян сыяктуу. Адам кээде өзүнүн жан дүйнөсүн ооруп калат, бирок ал оорусун адам өзү билбей калат дейт. Мисалы, эл көрсүндүк, эки жүздүүлүк, гурур, мына караңыздар, өзүнө мактануу, даңк, өзүнү мактоо, мачыркануу, вал хасад, көрө албастык, вал анания, мына менсинүү, караңыз, өзүмчүлдүк, ва хуббу шухрати, адамдарга таанымал болууну жакшы көрүү, мына. Адамдар мени таанысын, адамдар мени о деп мактасын, даңктасын деп, адамдар мени мактасын деген ушул нерсени жүрөктөн сүйүп каалоо, бул да жүрөктүн оорусу экен. Ва зухур, мына элдин алдында мындай айтканда атагым чыксын, даңкым чыксын дегенди бул сүйүү дагы, вал ожуп, өзүнө баа берүү, вал кибир, караңыздар, текеберленүү, вал бухул, сараңдык дейт. Өзүнө баа берүү деген максаты өзүн көзөмөлгө алып деген маани эмес. Бунун мааниси мен өзүн санда жок деп адам деп эсептөө. Мен жакшымын, башкалар жаман деген ой менен жүрүү. Кыскасы, булардын кайсынысы болсун, ар бир адам, булардын албетте бир адамда топтолуп калуусу деле мүмкүн, бирок көпчүлүгүндө, албетте бардыгы болбосо деле, көпчүлүгүбүздө булардын арасынан сөзсүз бир-эки оорулар бар дейт. Балким адам билбейт дагы өзүнүн оорусун. Мен адамдардын арасынан эң жакшымын, мен караңыздар эң адеп аклактуумун, мен жакшы мамилемин, таквамын деп ойлоп жүрө берет дейт. Мен динде бекеммин, жакшымын деп ойлоп жүрө берет, бирок өзү эң чоң адашууда жүргөн болот дейт, караңыз. Өзүнүн оорулуу экендигин билбейт дагы, мен деним
мен жан дүйнөм жүрөгүм оорубайт, жан дүйнөм жүрөгүм сак саламат деп ойлоп жүрүү бул чоң адашуу экен. Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтыптыр: "Estaizu billah. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala" дейт. Айт дейт, караңыздар, силерге амалдары караңыздар, амалдары текке кеткен, амалдарынан пайда албаган адамдар туурасында силерге кабарын берейинби деп айт дейт. Аллазина долла сa'yuhum fil hayati dunya. Бул дүйнө жашоосунда алардын иш аракети текке кетти, адашты дейт. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ал эми алар болсо биз эң жакшы туура иш кылып атабыз деп ойлошот. Өздөрүн булар туура жолдобуз, кылган иштерибиз туура, акыйкат деп ойлошот дейт. А бирок алар адашууда жүрөт деп Алла субханаху ва таала бул аятта айтыптыр. Караңыздар, адам өзүн кээде мен тазамын, жан дүйнөм тазаланган, жүрөгүм таза деп ойлойт. А бирок жүрөгүндө, урматтуу мусулман бир туугандар, Алла таала наразы болгон, пайгамбарыбыз кайтарган жаман сыпаттар жүрөгүбүздө болуп калуусу бул толук ыктымал экен. Кандай эле адам баласы, караңыздар, мисал катары айтып жатат. Адам баласы мисалы сиздин бетиңизге, жүзүңүзгө бир мисалы шып алып калса, тийип калса, сиз өзүңүз көрбөйсүз. Көзүңүздөгү бетиңизге тийип калган же кийимиңизге мисалы сиз көрбөй турган жерге тийип калган бир айыпты сиз көрбөйсүз. Сиз качан көрөсүз? Качан барып күзгүгө көрүнсөңүз, күзгүгө карана турган болсоңуз, анан мен могул жериме көө тийип калыптыр, могул жериме ылай тийип калыптыр, могул жерим кирдеп калыптыр деп анан көрөсүз. Күзгүнү көрүнгөнгө чейин адам өзүнүн жүзүндөгү кээ бир жугуп калган кирлерди көрбөйт дейт, караңыздар. Ошондой эле момун адам дагы. Момун мусулмандын күзгүсү бул анын мусулман бир тууганы болуп эсептелет. Чыныгы бул адамга күйгөн, чыныгы насаатчы болгон, жакшылыкты бул бир тууганына каалаган момун адам бул момун адамдын күзгүсү болуп эсептелет, караңыздар. Албетте, караңыздар, качан күзгү биздин айыбыбызды көргөзөт? Эгерде күзгү жакшынакай жасалган, бүдүрлөрү жок, же бир кээ бир күзгүлөр бар, чоңойтуп же кичинекей кылып көргөзө турган күзгүлөр болот. Андай күзгү эмес, албетте таза болгондой кылып көргөзө турган күзгүгө көрүнсөңүз, анан сиздин жүзүңүздөгү кирлер көрүнөт. Ошол сыяктуу дейт, караңыздар, сиздин шерик жолдошуңуз дагы, чөйрөңүздөгү адам дагы сиздин айыбыңызды айтып деп көргөзүп, туура жолго салуусу үчүн сизден даражасы жогорураак болуш керек экен, адеп аклагы жакшы, таквараак болуш керек. Ошондой сизге чыныгы жакшылыкты каалаган адам болуш керек экен, караңыздар. Пайгамбар алейхиссалам айтыптыр: "Ал-муъмину мир'атул муъмин", момун момундун күзгүсү деп. Ошондуктан пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан экен. Биз көңүл бөлөйлүк, урматтуу мусулман бир туугандар, кандай эле жана азыр айтып өткөндөй, күзгүлөр ар түрдүү болгондой, адамдар дагы ар түрдүү болот дейт, караңыздар. Кээ бир адамдар сиздин кандай экендигиңиздин болгонуңузду болгондой көргөзбөйт. Балким сиз жаман сыпаттарыңыз бар болсо да сизди мактай берет кээ бир адамдар. Сен мындай адамсың, сен таквасың, сен жакшысың деп мактай берет. Адамга бул жактагы шеригинен мактоо уга берсе, караңыздар, адам мен чындап эле жүрөгүм таза, жакшы адам экенмин деп адам ойлоп калат экен дагы. Адам өзүнө баа берип, текебеленип, кыйынсып баштайт дейт. Караңыздар, же дейт, караңыздар, адам жандаш шеригиңиз сиз жакшы болуп аракет кылып атсаңыз деле, сен жамансың, сенин колуңан эч нерсе келбейт деп үмүтүңүздү өчүрүп коет дейт, караңыз. Кандай эле көрүнүп жаткан күзгүлөр ар түрдүү болгондой, айланаңыздагы адамдар дагы ар түрдүү болот. Кээ бири жамандыгыңызды көрүп туруп мактай берет, ал эми кээ бири жакшылыгыңызды көрүп туруп дагы жамандай берип, сиздин үмүтүңүздү үзүп коет дейт. Ал эми чыныгы таква, момун болсо дейт, караңыздар, булар ал-муршиду садик, чыныгы олия болот. Бул олиялар сиздин ким экендигиңизди, кандай экендигиңизди сизге толук булар көргөзүп берет, караңыздар. Себеби бул аалым, чыныгы аалым, олиялардын сизге бере турган күзгүсү, бул күзгү дейт, урматтуу мусулман бир тууган, булар таптаза күзгү болот дейт. Сизде кандай экендигиңизди көргөзүп кое турган күзгү болот. Себеби бул олия дагы бул өзүнүн жүрөгүнүн айып ката кемчиликтерин өзүнөн алдыңкы бир чоң олиянын колунда
тазалап тарбияланган болот. Ал эми ал олия болсо өзүнүн алдыңкы олиядан тарбия алган болот. Мына ошентип барып олтуруп сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга барып такалат. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде мындай деп айткан экен: "Астагфиру билlah. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасанатун лиман кана яржуллаха вал яумал ахир ва закараллаха касира" деп караңыздар. Чындыгында караңыздар, чындыгында силер үчүн Аллах Тааланын элчисинде өтө кооз үлгүлөр бар дейт. Ээрчий турган, биз ала турган караңыздар аябай кооз жакшы үлгүлөр бар дейт. Ким үчүн, ким үлгү алат? Лиман кан яржуллах, ким Алладан үмүтү бар болсо, жана акырет күнүнүн үмүтү бар болсо, жана Аллах Тааланы көп зикир кылып эстеп жүргөн болсо, мына ошол адамдарга пайгамбарыбызда үлгү бар экен. Мына ушундай адамдар пайгамбарыбыздан үлгү алып, жашоосун оңдоп, пайгамбарды толук ээрчип жүрүшөт экен. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарым, адам өзүн тарбиялап, өзүнүн айыбын көрүп, тарбиялоосу үчүн сөзсүз чыныгы аалым бир олия менен бирге жүрүп, анын насааттарын угуп жүрүшү милдет болуп эсептелет экен. Себеби алар аманатчыл болушат, караңыздар. Алар сиздин байлыгыңыз же бийлигиңиз же башка нерсеңизге карабайт. Алар сизге чыныгы күйгөн, сиздин акыретиңизди ойлогон адамдар болот. Алар сизге карап туруп өзүнүн тапшырмаларын берип, сизди бийик даражаларга чыгарганга булар аракет кылышат. Себеби бул аманатты, бул аалым олиялар пайгамбарыбыздан алган болушат булар. Пайгамбарыбыздан өтүп келип, буларга ошол цепочка менен, чынжырча менен келип жеткен аалым олиялар болушат. Ушул жерден дагы кээ бир караңыздар адамдар ката кетириши ыктымал дейт, мүмкүн экен. Кандай ката? Мен кээ бирлер ойлошу мүмкүн, мен Куранды же хадисти өзүм жеке окуп туруп эле мен өзүмдү тарбиялап, мен жакшы адеп ахлагы бийик деңгээлдеги чоң аалым олия болуп калам деп ойлогондор бир аз ката кетет дейт. Албетте урматтуу мусулман бир туугандар, Куранды, хадисти адам өзү окуса сөзсүз пайдасы болот, адам тарбия алат. Ал эми ошол Куран, хадисти урматтуу мусулман бир туугандарым, окуп, түшүнгөн, иш жүзүнө ашырган аалым олия менен бирге окуп, алардын сөзү менен бирге түшүнө турган болсо, бул адамдын бышуусу, жетилүүсү, бийик даражага чыгуусу оңой жана жеңил болот. Себеби Куран, хадис ар түрдүү, Куран, хадисте түрдүү дарылар бар дейт. Ал эми адам караңыздар өзүнө кайсыл оорусуна кайсы дары керек экендигин кээде билбей калат. Ошон үчүн аалым олиялар Куран, хадистин арасынан азыркы учурда абалда бул адамга, оңдолууну каалаган адамга кайсыл дары зарыл, мына ошол дарыны берет дагы. Ошентип аста секиндик менен тазалап, тарбиялап олтуруп, адамды чыныгы момун болуу, чыны адеп ахлактуу, кулк мүнөздүү адам болуу даражасына булар алып чыгышат. Сахаба радиаллаху анхумдардын жүрөгүн пайгамбарыбыз алейхиссалам караңыздар тарбиялап, тазалап, дарылап айыктырган дейт, караңыздар. Бул туурасында бир хадис келет экен. Улуу сахаба Убай ибн Кааб радиаллаху анху айтыптыр: мен мечитте олтурган болчумун дейт. Бир адам келди дагы намаз окуду дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Намазында бир Куран окуду. Мен ал Куранын угуп, бул эмнени окуп жатат, бул Куран эмес деп ойлодум дейт. Кийин башка бир адам келди дагы, ал дагы намаз окуду, ал намазында дагы бир Куран окуду. Караңыздар, анын кырааты биринчи адам окуганын Куранына караганда башкача окуду дейт, караңыздар. Курандар башкача окулду дейт. Ал экөө намаз окуп бүткөндөн кийин биз бардыгыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кирдик дейт. Мен айттым: "О Алланын элчиси, бул адам намазында Куран окуду, бул окуган Кураны мен укпапмын. Бул окуган Кураны бул туура эмес деп ойлодум" деп айтыптыр. Кийин башка бир адам келди. Ал дагы окуду, караңыздар, бирок бул башкача кыраат менен окуду дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Кана окуп бергилечи" деп айтты дейт. Бул экөө окуп бергенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Экөөңөрдүн тең окуганыңар туура" деп айтты дейт. Ошол сөзүн укканда Убай ибн Кааб радиаллаху анху айтат: "Мен жүрөгүмө бир аз күмөн пайда болуп калды" дейт. Эмнеге бунукун дагы туура дейт, жана бунукун дагы туура дейт деп бир аз эмне болду? Жүрөгүмдө бир аз күмөн ой пайда болуп калды дейт. Бул жагы кандай болуп калды деп.
Бирок мен ал маалда надандык, жахилият орунда эмес болчумун, мен мусулман эле болчумун дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо караңыздар, мени көрдү дейт. Караңыздар, мени көрүп, мен жүрөгүмдө кандай кыжалатчылык болуп калганын мен байкады дагы дейт. Келип менин көкүрөгүмө урду дейт, колун коюп, колу менен урду дейт, караңыздар. Урду дагы, урганда дейт, мен ушунчалык катуу тердеп, мен бүт тулку боюм, денемде тер басып кетти дейт. Кудум эле өзүмдү карасам, мен Алла субханаху ва таалага, караңыздар, коркуп, мен Алла Кудай Таалага мен карап тургандай болуп, ошондой таза абалга мен келип калдым деп айтыптыр. Караңыздар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айланасындагы сахабаларын бир эки кээде бир аз түшүнбөй калган жерлерин окшогон кандай пайгамбарыбыз тарбиялап, назары менен, сөздөрү менен, кандай дуалары менен тарбиялап оңдоп турган, бул дагы бизге ачык мисал болуп эсептелет. Ошон үчүн кээ бир сахабалар дагы өздөрүн, караңыздар, өздөрү тазалап оңдоп алуу колдорунан келген эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, караңыздар, дарыгер болуп, пайгамбарыбыз аларды, караңыздар, тарбиялап, жаман сыпаттарын таштатып, оңдоп ушундай улуу даражага жеткирген пайгамбарыбыз болот дейт, караңыздар. Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айткан экен мындай деп: "Астаиду билла, хуаллази баата фил уммиина расулан минхум". Аллах Таала ошол окууну жазууну билбеген ошол адамдарга өздөрүнүн эле арасынан бир элчи жөнөттү дейт. Ятлу алейхим аятихи, аларга Аллах Тааланын аяттарын окуп берет. Ва юзаккихим, аларды тарбиялайт дейт, караңыздар. Ва юаллимухумул китаба вал хикма, аларга китептин, Курандын, вал хикма, данышмандуулук, хадистин илимин берет дейт. Бул аятта өзгөчө, караңыздар, Куран хадистин илимин берет деген сөздү өзүнчө айтып жатат. Ошондой эле юзаккихим, тарбиялайт деген сөздү Алла Таала өзгөчө айтып жатат экен да, караңыздар. Демек, алымдар ушундан аяттан да дал келтиришет экен. Албетте Куран хадисти окуп биз тарбияланабыз. Ал эми ошол тарбияны чоң алым олиянын колунда, алардын назарынын астында тарбиялана турган болсок, биз дагы эртерээк бышып жетилүүбүзгө себепчи болот экен. Караңыздар, канчалаган биз угабыз адамдарды, алар Куран Каримди окушат дейт, же көптөгөн ислам илимдерин билет. Бирок ошондой эле шайтандын васвасалары, шайтандын азгыруулары туурасында айтат дейт. Билет бардыгын, бирок өздөрү намаздарында билген нерселеринен кутула албай жүргөндөр канча дейт, караңыздар. Билебиз, шайтан момунтип азгырат тигиндей деп айтабыз, угабыз, бирок намазыбыздын абалы кандай болуп жатат? Намазыбызда ошондой пикирлер келип жатабы, караңыздар? Же намазы баштан аяк сахаба, табиин, алым олияларга окшоп аябай хушу-хузу менен окуп жатабызбы? Албетте бардыгыбыз өзүбүзгө суроо берип карап көрсөк болот экен. Ошондой эле, караңыздар, могу медицина илиминде дагы адам, караңыздар, өзүн өзү китептерди окуп эле, медицинага тиешелүү илим китептерди окуп туруп эле адам өзүн өзү дарылап кое албайт. Себеби сөзсүз миң илим китептерди окуп билген болсо дагы, сөзсүз тажрыйбасы мол, чебер болгон бир күчтүү врач табып, врачка ал өзүнүн диагнозун койдуртуп, анан бул дарыланса, бул адам тез айыгат экен. Ал эми жүрөктүн оорулары, урматтуу мусулман бир туугандар, мындан дагы жаман болуп эсептелет. Ошон үчүн сөзсүз жүрөгүбүздүн ооруларын тазалап, бул оорулардын айыгууну кааласак, биз олиялардын, чыныгы илимин амалган алым олиялардын, караңыздар, алардын сөздөрүн угуп, алар менен бирге жүргөнгө аракет кылып, жүрүүбүз аракет зарыл экен. Караңыздар, урматтуу мусулман бир туугандар, албетте биз барып тарбиялана турган алым олиялар, алардын дагы өздөрүнүн пайгамбарыбызга чейин улана турган сөзсүз чынжырчасы болушу зарыл. Ошондой эле таквачылыгы, жана таквачылыктын илими, сырткы илимдер, ички баардык илимдерди алган, пайгамбарыбыздан бери келе жаткан ижазасы, уруксаты бар адам болуш керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дейт, урматтуу мусулман бир туугандар, караңыздар, хадистери, Алла Тааланын аяттарында, пайгамбарыбыздын хадистеринде алым олиялардын
tafsir alımı olsun, hadis alımı, kандай alım bolsun, bulardын бардығынын сөздөрүндө келген экен. Албетте адам өзүнүн чөйрөсүнө оңдошу зарыл. Жакшы бир адам алым олия менен бирге жүрүп, анын сөздөрүн алып, адан таасирленип, адам өзүн оңдошу зарыл экендиги туурасында урматтуу мусулман бир туугандар көптөгөн сөздөрү бар экен. Иншалла бүгүнкү сабагыбызды мына ушул жерден токтотобуз. Кийинки сабакта мына сухбат, бирге жүрө турган айлана чөйрөңүздү оңдоонун зарылдыгы туурасында, ким менен бирге жүрүүңүз карап коюу зарылдыгы туурасында сөз кылабыз. Аят хадистерден далилдерди, аалым олиялардын сөздөрүнөн далилдерин окуп беребиз. Кийинки сабакта жүз көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.